чындыгында Аллахтын алдында силердин ичиңерден эң сыйлууңар, эң даражасы бийик, сый урматка татыктуу ким аткакум, кимиңер көбүрөөк Аллахтан корккон болсоңор. Такыбачылык кимдики көбүрөөк болсо, Аллахдан ким көбүрөөк корксо, мына ошол пенде, ошол эркек, ошол аял, ошол улуттагы адам, демек Аллахтын алдындагы эң сыйлуу адам экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистин мазмунунда айтат. Абу Зар радиаллаху анху бул хадисти сиз менен бизге жеткирет. Унзур, о Абу Зар, сен карагын. Фа иннека ласта би хайрин мин ахмара вала асвада, илля ан тафдылаху бит тақваллах. Карагын дейт Абу Зар, сен эчбир актандагы, эчбир кызыл түстөгү, ак түстөгү адамдан сен артык боло албайсың. Жакшыраак боло албайсың. Улутуңдун себебинен, сырткы көрүнүштүн себебинен бирөөдөн сен артык боло албайсың. Илля ан тафдылаху бит тақваллах, а болгону Алладан коркууда андан артыкка өтүп кетсең болот. Андан өтө аласың эгер Аллах Тааладан коркуу ички дүйнөңдө көбүрөөк болгон болсо, дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Башка хадистин мазмунунда Пайгамбарыбыз айтат: "Ал муслимуна ихва", мусулмандардын бардыгы булар бир тууган. "Ла фадла ли ахадин ала ахадин илля бит тақваллах", эч бирдин башка адамга караганда артыкчылыгы жок Алладан коркуудан башка. Такыбачылык деген сыпаттан башка эч бир адам башка адамга караганда артыгыраак болуп сана албайт. Инналлаха ла яндур иля суварикум ва амаликум. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риваят, Ибн Мажа рахимахуллах бул хадисте айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында Аллах силердин сырткы көрүнүшүңөргө, келбетиңерге, ва амваликум, жана байлык мансабыңарга Аллах Таала карап чечим чыгарбайт. Карабайт дейт да. А карабайт дегендин мааниси Аллах Таала сыртыбызды көрбөйт, байлыгыбызды көрбөй, анан жүрөк менен кылган амалыбызды эле көрөт деген маани эмес. Балким сырткы көрүнүшкө карап Аллах чечим чыгарбайт. Сырткы көрүнүшүңөр менен Аллахтын алдында эчтеке эмессиңер. Айырмаланбайсыңар. Аны менен эч бир артыкчылыгыңар же кемип калган жериңер болбойт. Инналлаха ла яндур иля суварикум ва амваликум. Чындыгында Аллах Таала сырткы көрүнүшүңөргө жана байлыгыңарга Аллах карап чечим чыгарбайт. Валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Бирок силердин жүрөгүңөргө, ички дүйнөңөргө жана кылып жаткан, денеден чыгып жаткан амалыңарга карап Аллах чечим чыгарат.